Бүгүн таңкы саат 3 чамасында президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун үйүнүн аймагына белгисиз адам кирип келген. Баары уктап жаткан мезгилде болгондуктан иттер үргөнүнөн үй бүлөнүн жеке сакчысы ойгонуп, короону текшерүүгө чыккан. Бирөөнүн короосуна мыйзамсыз кирүүгө батынган кишинин жолун иттер туруп, ал үйгө жолой алган эмес. Ал эч жака кача албай да калгандыктан үйдү кайтарган сакчынын колуна түшүп берген. Үйдүн кире беришинин арт жагынан ошо жашы 20-26 жаштагы бала кирип келаткан экен. Ошол жерден мен кармап, каршылык көрсөтүп тоскоол кылдым. Ашынан ары алып барып, өзүбүздүн городоктун охранасы бар, жеке охранасы. Ошол жака барып тапшыргам. Мен үйгө келип, түнкү саат 3 болчу, күн суук. Кийинип кайра баргыча баланы алып кетишкен экен уже. Кимдер тарабынан алып кеткени белгисиз. Көрсө бирөөнүн үйүнө мыйзамсыз кирип келген адам Казакстандын жараны Шутов Антон Геннадьевич болуп чыкты. Ал 6 айдан бери Райым Миллион деген кайманаты менен белгилүү болгон бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райым Матраимовдун үйүндө курулушта иштеп келген. Мындан улам шаарчаны кайтарган сакчылар анын паспортун алып, арыз жаздырып, курулуп жаткан үйдүн ээлерине өткөрүп беришкенин айтышууда. Эми ал жерде бул жерде деген алардын өзүнүн охранасы бар. Негизи биз аяка келишпейбиз. Ал бала кандык каким-то способун бияка чыгып кеткенин да биз билбейт экенбиз да. Бул бала деген бияктан чыкпаш керек байда. 6-дан кийин басканга болбойт буларгачы. Анан кийин бул бала чыгып кетип, түнкү саат 2де эмне кылып жүргөнүн биз билбейбиз. Почему? Потому что бул жерден айтышкан өзүнүн охранасы бар. Силерге алар аяк жака келишпегиле деп. Өзүлөрүнүн охранасы турчу ал жерде. 6-дан кийин бул городокто басып жүргөн мисалы үчүн курулушчу адамдарга басып жүргөн уруксат берилбейт. Шектүү Антон Шутовду милиция кызматкерлери түшкү саат 12 чамасында гана кармоого мүмкүн болду. Азырынча ал эмне максатта президенттикке талапкердин үйүнө кирүүгө аракет кылганы белгисиз. Бул боюнча Ламдын райондук милиция кызматкерлери тергөө иштерин жүргүзүп жатышат. Уголовный кодексте азыр мен ошонун беренесин айта албайт экенмин. Бирок эгер ошол кирип, жанагы анын умысылы керек бизгечи, анын айткан сөзү, эмнеге бул жерде жүрдү эле, кандайча бияка кирип калды, эмне себептен кирип калды, ошонун баары далилденгенден кийин, белгиленгенден кийин биз ошого карата чара көрөбүз. Эң кызыгы, аталган аймакта мындай окуя биринчи жолу катталып жатат дешет кошуналары. Мыйзам боюнча эч ким жеке менчик үйдүн аймагына ээсинин уруксатысыз кирүүгө акысы жок. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Догдурбек уулу, Нурбек Капаров, НТС.